Актриса жана ырчы Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Самида Халматова Ош шаарындагы Бабыр атындагы Өзбек драма театрынын алдыңкы актрисасы. Учурда демей абалдарды аткарып, ислам таануучулук менен алектенип жүрөт, бирок чыгармачылыгын таштаган жок. Кыргызстанда төрөлдүм, Ноокат районунда, Баргы айылында. Аябай мекенди сүйүү бул жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, мекенди сүйүү имандан деп. Каерге барбайлы ушул Кыргызстандын ушундай таза абасын, тоолорун, сууларын сагынып келебиз. Мен ушундай Кыргызстанда төрөлгөнүмөн аябай кубанычтамын, бактылуумун. Мекенимди аябай сүйөм. Ош областынын Ноокат районунда туулуп өскөн. Орто мектепти бүтүрүп, ата-энесинин колдоосу менен Ошко Бабыр атындагы Өзбек драма театрына чыгармачылык менен алектенип, кесипкөй адис катары өсүү үчүн келет. Ташкенттеги театралдык Островский атындагы Көркөм институтта жогорку билим алган. Жаштык мезгилибизде келдик ушул театрга, канчалаган ролдорду аткардык. Көптөгөн өзүбүздүн устаттардан таалим алдым. Белгилүү таанымал режиссерлордун колунда роль аткардык. 40тан ашуун ролдорду аткардым. Анан жеке концерттеримди, сольный концерттеримди берип, театрга кичине салымымды коштум. Кичинемде ошол мектептерде фестивалдар, ар түрдүү ошондой линейкада болобу, каерде болсо дагы ошондой ыр керек болсо эле мен ырдап катышканмын да. Себеби ошол раматлык музыка окутуучум Шамурзабай аккордеон менен мага көп ырларды үйрөткөн. Ошондуктан дайым мурда эми мындай эстрадный жанрлар жок болчу. Ошо аккордеон менен гана ырдайт элек. Мен сүйсөм да сен сүйбөйсүң тумарым, күнкү шамдай өчүп барат ыраңым. Ташбор белең жүрөгүңдө мериң жок, аясаңчы менин сүйгөн тумарым. Актриса жана ырчы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, мыкты чыгармаларды аткарат. 40 жылдан ашуун эмгек тажрыйбасында көптөгөн ырларга көрк берип, аларды өзгөчө аткаруу менен элге тааныды. Ал гана эмес, актриса катары бир нече ролдорду ойноп, оор чыгармаларды да көрүүчүлөргө таамай жеткирди. Актрисанын айтымында айрыкча драматург Кайрат Иманалиевдин Коркут ата спектакли Самида Халматованын аткаруусунда көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан. Beşik hayat karağım, Allah kulunum, hazan buldun yülünü. Allah kulunum, hazan buldun Korkut spektaklinde Derse Kandın ayalın atkargamın aябай men үчүн оор. Өзүнүн баласын хан атып коет да, ал жердеги көрүнүш ошол образга кирип аткарганда адамдын билбейм организминде кандай жүрөк эми ыйлап бүтөт. Өлгөндөн кийинки ошо кошогу дагы бар. Аны дагы ошо ыйлаган мезгилде айтыш керек. Эми айтып атам го, аркаңа карасаң ошол ролдорду кантип аткарган экенмин деген нелер дагы болот, кээде сезимдер дагы болот. Бирок не дейт, ошол иштөө мезгилиндеги мээнетибиз, ошол режиссердун мээнети, бирге иштеген
партнерлорубуздун мээнети менен ушул образды чыгарууга аракет кылдык. Үгүт насаат ырларын аткаруу менен сахнада тарбиялык маанидеги мыкты ролдорду көрүүчүлөргө жеткирип, бүгүн да талыкпай эмгектенүүдө. 42 жылдык эмгек тажрыйбасында улуттар аралык ынтымак, достук жана биримдикти чыңдоого да өзүнүн зор салымын кошуп келүүдө. Гүлжан Ажымалова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.